Кыргыз эли абдан чоң апаатты баштан кечирди. Вирус апааты Кыргызстанды каптап турган учурда кара туман болуп. Оштон карындашым чалып калды. Маанайсыз. Аке дейт. Апам ооруп калды. Кандайча ооруп калды? Тим эле жан дүйнөмдөгү түпөйүл ушунчалык жүрөгүмдү түрсүлдөтүп жиберди. Кандайча ооруп калды десем, сасык тумоо болуп калгандыгынан биз ойлогонбуз жөн гана өтүп кетчү оорого деп, бирок канча күн дарыладык, такыр болбоду. Сизге айтып турдук эле, жакшы эле деп, бирок чын-чынына келген андай эмес экен. Эмне вирус чыктыбы десем, вирус чыккан жок, бирок өпкөсү пневмония болуп калыптыр, эки тарабы тең. Ошондо оюма көп нерсе келди. Кандайча десем, болгону башталыш экен деди, бирок менден жашырып атат го деп ойлодум. Апакем менен сүйлөшсөм, апакем балам жакшы элемин деп койду. Апа качан айтчу элем, мага жаман болуп атат, балам келе калды. Апа кандай акыбалда болбосун биринчи сен ойло деген. Балам иштеп атат, тынчын албагыла, көңүлүн чөгөрбөгүлө деп ошондо дагы зынарлап башкаларга тапшырып атса керек эле. Апакемдин пневмония болгонун угуп, ошо мезгилдерде күн сайын пневмониядан тигил кетти, бул кетти, керек болсо бакандай, булчуңу темирдей жаш жигиттер кетип аткандыгын көрүп, ошолорду ойлоп, эмне бар, эмне жок деп бир бөлмөгө кирип алып ушунчалык ыйладым. Көзүмдүн жашын кармай алган жок. Апакемдин ушунчалык кымбат экенин мен ошондо араң түшүндүм. Бардык жумушумду таштап коюп, ушул замат Бишкектен Ошко жөнөп кеттим. Министриме чалдым. Жумуш билем, менин милдетим, бирок апам ооруп атат, жанына барайын деп. Барып эле ооруканага барсам, ойлогонмун апамды мага көрсөт деп. Кайдан? Көрсөтмөк мындай турсун, оорукананын короосуна жолотпой койду. Эмне себептен дегенде апакем кызыл зонада экен. Мен бирдеме алып келдим эле, Бишкектен атайын келдим эле, алыстан көрсөм болобу десем, жок, берериңди бер дагы, мындан алыс кет, бул жерге келгениңде туура эмес деп, тээ короонун сыртынан эле мени кайра кайтарышты. Анан ошондо угуп алып апакем телефондон байланышып, балам, бул жерге келгениңди уктум, экинчи келбеген, эгерде мен ойлосоң келбеген, ошол жерде жатып дагы балама бир балекет чугуп калбасын деп, мен ойлоп жатат байкуш. Анан албетте көп ыйладым, көзүмөн жашым тыйылган жок, бирок эч кимге билдирген жок. Анткени мындан ары эмне болот, бир Кудай таала билет. Апакемдин жылуу алаканы, маңдайымдан сылаганы кандай бакыт экенин ошондо билдим. Апакем кучактап бешенемден өпкөнү кандай бакыт экенин ошондо билдим. Апакемдин кучагында ийине башын коюп эркелеп турган кандай бакыт экенин ошондо билдим. Апакемдин жыты бейиштин жытына тете экендигин ошондо билдим. Арадан бир топ күн өттү. Күндөн күнгө акыбалы жакшырып отуруп, апакем акыры шыпа тапты. Мен тилегим ушул. Апакем көнгөн жеринде жашагысы келет. Канча жолу ушул жерге алып келдим Бишкекке, бирок бир шылтоо таап кайра кайтып кетип калат. Бирок эми алып келип алып кайра кайтаргым жок. Анткени апакемдин кызматын кылып, күн сайын колунан өп, бешенесинен жыттап, бутун жууп, бейишке жолдомомду алгым келет. Эгерде ошол күндөрдө бир окуя кайгылуу аяктаганда, менин арманым чексиз болот эле. Өмүр бою арман кылсам дагы түтөп түгөнбөс бир арман болот эле. Апаларды, аталарды сыйлап, урматтап калалы. Адамзаттын даанышман айткан экен. Атасы, апасы улгайып бар болуп, бирок ошолордун кызматын кылып, бейишке түшпөгөн бала кылайым жакшылык көрбөсүн дегендей мааниде. Мурду жер сүртүп калсын деген мааниде айткан экен. Апалардын, аталардын кызматын кылып, батасын алып, бул дүйнө акырет бактылуу болуштун жолдомосуна ээ болуш ар бирибизге насип болсун.